Баткенде сарык оорусуна кабылгандар күн сайын көбөйүүдө. Бул оору көбүнчө 10 жаштагы балдар арасында катталып жатканын, ошондой эле оору жугуштуу экенин дарыгерлер белгилейт. Биздин обычный эле бала бакчаларда балдар бири-биринин игрушкаларын ойношот, бири-бири менен тамак ичкенде бири-биринин ложкаларын бири-бирине алмаштырышып иштетишет дегендей эле. Ошондой эле мына бизде ал эми мектепте 4-класска чейинки балдарда эң эле көп жанагы бири-биринин окуу куралдарын бири-биринин алмаштырылып иштетилген убакта контакт жол менен ооруган эле баланын башка бала иштеткен убакта жууп калат. Дарыгерлердин айтымында бул оорунун алдын алуунун эң эле жөнөкөй жолу кол жуу эрежесин сактоо. Мындан сырткары бул оору чоң адамдарда да кездешип калуу ыктымалдуулугу бар. Биз балдарыбызга ат энелери үйрөтүш керек. Сөзсүз түрүндө даратканадан келгенде, мектепке барарда, мектептен келерде, тамак ашка отурарда, ошондой эле тамак аштан турганда кол жуу эрежелерин сактаган учурда бул оору жугуу процесси азаят. Ал эми бизде чоңдордо дагы кээ бир учурларда кездешип калат. Чоңдордо кездешкенде бул кээ бир учурда кездешет. Алар бала кезинде сарык менен оорубаса, чоңдордо дагы кездешип калуу учурлар бар. Гепатит А оорусу менен жабыркаган жарандарда оору ар кандай өтөт? Бул оору бөлүнөт. Жеңил түрүндө, орто түрүндө, ошондой эле оор түрүндө өтөт деп бөлүнөт. Жеңил түрүндө биз дарылайбыз негизи амбулатордук өзүбүздүн эле мына Баткен облустук үй-бүлөк дарыгерлерде деле үй-бүлөк дарыгерлер, ошондой эле инфекционист дарыгерлер, педиатр дарыгерлер бул ооруну гепатит А оорусуну амбулатордук көрсөткүчтө эле биз дарылай алабыз. Мындай айтканда башталышы обычный эле сасык тумоо башталгандай гриппдей эле өтөт. Температура бир азга көтөрүлөт, 38-39 градуска чейин. Ошондой эле бала шалдырайт, табити бузулат. Ал эми мына бизде кичинекей балдарыбыз көбүнчө эле көмкөрөсүнөн жатып, ошондой эле аларда ич оорусу байкалат. Ал эми бизде көп эле ич ооруп неткенде, мында грипп эле болуп атат дейт. Ал эми бирок 2-3 күндөрү ошол эле балада мына көзүнүн актары саргайуусу күтүлөт, денелери саргайып баштайт. Ошондой эле боорунда өзгөрүүлөр жүрөт, жаркоолор жүрөт. Биз аны УЗИден гана биле алабыз. Кээде бул дагы мындай айтканда баланын иммунитетине карайт. Иммунитет слабый балдарда бул оор түрүндө өтөт. Сарык оорусуна чалдыккандардын көбү гигиеналык эрежени сактабагандыктан келип чыгууда дейт жугуштуу оорулар боюнча дарыгер Акпермет Кошокова. Бизде күз мезгилинен башталган, бирок азыр деле бул оору бүтпөй жатат. Бул негизги себеби болуп, мындай айтканда биз тазалыкты жакшы кармабай жатат балдарыбыз, кичинекейлерибиз. Биз ошол себептен ата-энелерибизге деле, мисалы, бала бакчадагы мугалимдерге деле балдарга негизинен тазалыкты жакшы сактап, ал эми гигиеналык эрежелерди дагы жакшы сактоону үйрөтүшүбүз керек. Ошондой эле баланын иммунитетин көтөрүш керек. Иммунитет жакшы балдарда бул мындай айтканда вирус жугуу коркунучу азыраак болот. Ал эми иммунитети начар балдарда бул коркунучтуураак өтөт. Дарыгер бул оору кээ бир учурда өлүм менен аяктоосу да мүмкүн экенин белгилейт. Кабылдоолору менен коштолуп, кээ бирки учурда өлүмгө чейин алып барган учурлар болот негизи. Бизде Кыргызстан боюнча деле арада кээ бирки учурларда өлүмгө чейин катталып аткан учурлар болуп атат. Ошол себептен биз айтат болчук, бул оору менен ооруган эле бардык ата-энелер что билип, кичине өздөрү үчүн билүүсү үчүн бизде бул оорунун эң негизгиси өз убагында мындай айтканда диеталарын сактап, диеталы дегенде биз баарына түшүндүрүп беребиз да, бизде бул медицинский тилде стол номер 5 деп айтылат. Ошол боюнча көп суусундуктарды ичип, кайнатылган тамактарды ичип, ошондой эле бала режим сакташ керек. Биздин эле айткандарыбыз кылса, баласы толук түрүндө бул оору менен күрөшүп, толук түрүндө айыгып кете алат. Баткенде 2023-жылы сарык оорусу менен 2254 учур катталган болсо, 2022-жылы 474 учур катталган. Негизинен бул 14 жашка чейинки балдар көбүнчө Кадамжай районунан катталган облус боюнча. Көп жылдык динамиканы алганда 2012, 2016, 2019 жылдары дагы көп учурлар катталган. Мисалы 2016 жылы 3400 учур катталган болсо, 2019 жылы 2000ден ашык учур катталган. Бул вирустун циклдүүлүгүнөн зависит этет. Ошол ар бир 3-4-5 жылда вирус көтөрүлүп турат. Белгилей кетсек, Баткенде ушул жылдын башынан бери 62 жаран сарык оорусуна кабылган. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.